Бул чоң алайдагы теплицалар. Алар өздөрүнүн идеясы менен пленканын сыртынан ушундай жип менен токуп коюшкан. Былтыркы жылдан бери мен ушул айылды өнүктүрүү долбоорунун ашкана бакчасы менен иштеп келдим. Былтыр капуста, кызылча, сабиз ушуларды эккенбиз. Анан өзүбүздүн айылыбыздан теплица өстүрүп, жашылчаларды өндүргөндөрүн көргөндөн кийин менде дагы ушундай бир сезимдер болду. Мен деле бышырып көрөйүн деген. Анан үй бүлөбүз менен макулдашып, биз дагы ушул долбоор менен иштешип, жашылчаларды бышырууга аракет кылып ниет кылдык эле. Кудай буйруса жакшы башталды. Мөмөлөрүм бышканып турат. Эми Кудай буйруса жакында мөмөлөрүн алып жей баштайбыз деген ойдомун. Анан дагы мени күйшөлткөн нерсе бул мурда мындай тажрыйбам жок болгонуна байланыштуу. Албетте биринчи коркуу сезимдери болду. Кантип өстүрөт экенмин, кимден тажрыйба алам, урукту кантип тандаймын, көчөттү кантип тандаймын деген ойлор болду. Бирок ошентсе дагы консультанттардын жардамы менен, айылдагы мына бизден алдыңкы эккен кыздардан жардам сурап, жакшы кеңештерди алдым. Химикаттарды колдонбош үчүн бизди окутту эле мурда, ошол окуткандардын эмеси менен эле, кеңеши менен эле чеснокту, калемпирди сууга кайнатып, ошону менен бир жумада бир жолу ошону чачып атам. Анан бизде мына токойдо көп өсөт шыбак. Ошо шыбакты да кайнатып ачуу болот экен аябай. Ошону менен дагы бир жумада бир жолу чачып, дарылап, алдын алыштын аракетин кылып атам. Мынаны кыркайын, мынаны кыркып салайын, мынаны кыркайын, муну да кыркып салайын, мынаны да кыркайын, муну да кыркайын, ошентсеңби? Болду. Шамал жүрүп, текшөп турат. Качан мына жылбыракка мына мөмө байрагандан кийин анан чейин керек. Рахмат. Теплица кургандар тынбай сурап турушат, түнкүндебей 24/7 жооп берем деп койгом да. Анан булардан эсемес түшсө эле сразу ачам да. Булар бир нерсе зарыл болуп мага жазды да депчи. Өзүм башыман өткөн, анан баягы эми бир ооруп нетип калса, баягы сразу жардам бериш керек да. Не болуп экен деп эле сразу ушулардын эсемесин ачам да биринчи элечи. Анан кээде мактанып калышат, мындай болду деп көрсөтүп, бармагымды көрсөтүп коём, жакшы деп. Кээде бирдеке сурайт, мындай болду, эмне кылам депчи.